Ачы арбак болот дегенге мен мурун деле ишенчү эмесмин. Тез согуш мезгилиндеги немистердин концлагериндеги денелери, сөөктөрү жабышып отуруп жалаң гана кабыргалары менен сөөктөрү көрүнүп калган ач адамдарды элестетип, ачы арбакты да ошолорго салыштырып мыйыгымдан жылмая күлүп койчумун. Көрсө чын эле арбак деген болот экен. Кандай учурда ачы арбак болуп көзгө көрүнөт. Мисалы маркум болгон адамдын балдары, тууган туушкандары, жакындары жок болуп, бир көмүлгөн боюнча ага Куран окутулбай калса, маркумдун арбактары Куран окутууну эңсешип, кадимкидей ач болуп ачынышат экен. Эмне үчүн дайыма тамак ичкенден кийин маркумдарга багышталып Куран окулат? Анткени адам баласы жакшы тамак ичкенден кийин маркумдарга Куран окуса, маркумдун арбактары дал эле ошол тамактар менен азыктанат. Бул динчилдердин сөзү деп, балким кээ бир окурмандар ишенбестир. Ошол себептен мен башымдан өткөн бир окуяны айтып берейин. Нарын өрөөнүнө караштуу Тогуз Тороо районунун Казарман айылына таятамдардын үйүнө жайкы каникул мезгилинде эс алганы баргам. Күндөрдүн биринде балдар болуп тоого чыгып калдык. Таятамдын кошунасы тоодо сарайда турушат экен. Жай мезгили болгондуктан алар турган тоо бети жайлоодон айырмасы жок. Бирок жай болсо да түнкүсүн жылуу кийинип жүрбөсөң чыйрыгып кетесиң. Таятамдын кошунасынын биз теңдүү балдары менен тоого чыгып ойноп, мал кайтарып, кымыз ичип, бир аптадан ашык жүрдүк. Сарайдын четинде бышык кирпич менен үй салып алышыптыр, заңгыратып. Жай мезгилинде анын жанында боз үй да тигип коюшат экен. Үй ээлери чоң үйгө, биз болсок жалаң жаш балдар боз үйгө жатчубуз. Түн бир окумга чейин уктабай сүйлөшүп жатып, анан уктап кетчүбүз. Ошол күнү бир казан эт салып, 5 бармак жеп кеч жатканбыз. Тамакка тоюп алган боз үйдөгү боз балдар бат эле коңурук тартып уктап кетишти. Мен уктай албай, уйку соонун арасында чала уйку болуп жаттым. Ошол маалда эшиктен сакал мурутту, чачтары өскөн бир киши кирип келип, эки жакты карай өзүнчө сүйлөнө казан аяк жакты көздөй басты. Эшик илинүү болчу. Кантип киргенин билбейм. Боз үйдөн тамактанчубуз, ошол себептен казан аякта боз үйдө турчу. Ал босого жактагы очокто турган казандын ичин ачып карады дагы, тезектерди очокко таштап, ал олонто от жага кирди. Мага көңүл бөлгөн да жок. Анан казандын ичин ачып, ичинен бир нерселерди жей берди. Мен унчукпай аны карап жата бердим. Бул үйдөгүлөрдү жакшы тааныбагандыктан үй ээсинин тоодо мал кайтарып жүргөн туугандарго деп ойлогом. Бир кезде жанымда жаткан бала чокуранып ойгонуп кетти да, ордунан козголо эшикке чыгып жөнөдү. Мен дагы эсиме келе очок жакты карасам эч ким жок. Күйүп жаткан от дагы өзүнөн өзү өчүп калгансыды да. Казан ордунда мурункусундай эле абалда турат. Алиге тамак жеп жаткан кишинин караны дагы көрүнбөйт. Бурчта үйүлүп турган тезектер ордунда эле экен. Жанымда жаткан кошунамдын баласы сыртка чыгып келди дагы, уктабай көзүмдү ачып жаткан мени карап, "Эмне болду?" деп бир нерседен шектенгендей сурай кетти. Мен алиге кишинин өңүмдө көрдүмбү, түшүмдө көрдүмбү, айырма албай турдум. Тегиге болсо эч нерсе болгон жок дегендей башымды чайкап уктоого аракет жасадым. Эртеси күнү чай ичип отурганда түндө көргөнүмдү үйдөгүлөргө айтсам, үй ээси өзүнчө наалы тизесин шак эттире бир чапты. Туй атта, мен аларды эстен чыгарып жиберген турбаймынбы? Аларга көптөн бери Куран окулбай калган. Бүгүн кан чыгарып Куран окутуп койбосок болбойт. Аларыңыз ким? Биз эч нерсеге түшүнбөй үй ээсине суроо узаттык. Үй ээси айтсамбы айтпасамбы деп бир азга олку-солку болуп турду дагы, анан акырын коурап кирди. Силер эми чоңоюп деле калдыңар. Коркпойт деле болушуңар керек. Бул биз жашап жаткан жер мурда мүрзө болгон. Тигил жак ашуу. Мурун ушул ашуудан Кытай жакка кетишчү. Илгери союз чачыраганда бул жактын басмачылары менен кызыл аскерлер согушуп, басмачылар Кытай тарапка өтүп баратканда биздин кызыл аскерлер тосуп алышып, ортодо аябай кан төгүү болуп эки тарап аябай атышыптыр. Акыры басмачылардын баары курчоодо калып, колго түшкөндө дал эле тигил сарайдын жанына бардыгын тизип туруп, бирин да койбой, Кытайга качырбай атып салышыптыр. Алардын арасында биздин айылдыктар да бар болчу дешет. Араларында бейкүнөө өлгөндөр да бар экен. Бардыгынын өлүгүн тигил сарайдын алдындагы чуңкурга көмүп салышыптыр. Кийин союз мезгилинде ал жерде маркумдар жатканына көңүл бөлбөй эле үстүнө ушул кашарды салып ташташпадыбы? Балким жергиликтүү бийликке эч ким түшүндүрүп айткан эместир, же айткандан коркушкандар. Союз чачыраганда ушул кашар менин үлүшүмө тийип калбадыбы? Алар ачы арбактар, анткени аларга эч ким Куран окубайт. Кез-кезде ушинтип көзгө көрүнүшүп, казан аякты калдыратып келе беришет. Аларга багыштап кан чыгарып, мал союп, Куран окуткандан кийин көп мезгилдерге чейин көрүнбөй кетишет.
Бүгүн кан чыгарып алардын арбактарына багыштап Куран окутуп койбосок болбойт. Силер алардан чочулабай эле койгула. Эч зыяндары жок. А биз болсок көнүп калганбыз. Биз бул аңгемени окугандан кийин эртеси күнү эле айылга түшө качтык. Өлүктөрдөн коркпой, тирүүлөрдөн корк деген кеп бар эмеспи? Бирок чын эле алардан коркпой качпай койсок деле болмок. Андан көрө жалпы эле окурмандарга кеңеш берер элем. Көздөрү өтүп кеткен маркум ата бабаларга даамдуу тамак ичкенден кийин сөз Куран окутуп тургула. Көрсө ачы арбактар ошондон пайда болот турбайбы?